Айгерим Расул кызына жылдын мыкты ырчайымы наамы ыйгарылды. Соло медиа YouTube каналы уюштурган конкурста ырчы Айгерим Расул кызы жылдын мыкты ырчайымы наамына татыктуу болду. Бул тууралуу ырчайым өзү маалымдады. Сүйүнчү YouTube'дагы биринчи кыргыз медиа каналы болгон Соло медиа чекиткейжинин миллиондордун тандоосу боюнча жылдын мыкты ырчайымы наамы мага ыйгарылды. Бул сыйлыкты көрөрмандарыма арнайм, деп кубанычын бөлүштүрчү. Аталган канал жылды жыйынтыктап, миллиондук тандоо отчеттук иш-чарасын өткөрдү. Маалымат булагы Заман чекиткейжи. Анжелика Кайратова ушакчылардын уялар күнүдө болот. Ырчы Анжелика Кайратова бүгүн өзүнүн көрөрмандары менен түз эфир уюштуруп, алар кызыккан бардык суроолорго жооп берет. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Убакыт тараза, бирөө оюна келгенде жазып койсо ишине калмаяңар бар. Мен кээ бир учурда гана үн катпасам, көп учурда ушул ушакчылардын уялар күнүдө болот деп тим болом. Мен жөнүндө кандай ушактарды уккансыз? Жоопту видео түрүндө белгилүү сайтка берем. Бүгүн саат 17:00 түз эфир. Көрөрмандарыма белек берип, баарлашам, деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, Анжелика Кайратова ырчы гана эмес, алып баруучу, актриса жана продюсер катарында иш алып барып келет. Маалымат булагы Заман чекиткейжи. Нурлан Насип үйүнө кеч келип, Аселден токмок. Ырчы Нурлан Насип келинчеги Асел Кадырбековадан түн ичинде токмок жегенин өздүк баракчасына жазып, сүрөтүндө жүктөгөн. Анда түндө үйгө кеч келдим эле, келинчегим ушундай кылып бетимди түздөп койду, деп билдирүү калтырган. Ырчы мырзанын жазып чыккан бул билдирүүсүн интернет колдонуучулары кызы толкууга алууда. Өздөрүнүн пикирлерин байма-бай жазышууда. Кээ бири койчай, Аселдин колунан келмек беле, десе дагы бирөөсү ырас эле болуптур, эми үйүңө эртерээк бар, деген сын пикирлерин жаадырышууда. Маалымат булагы Аргумент чекиткейжи. Айсулуу Молдалиева бактылуу болгула, үйлөнгүлө. Визажист Айсулуу Молдалиева жолдошу ырчы Максат Садырбеков менен расмий баш кошкондоруна 7 ай болгонун белгилеп, анын урматына үлпөт тойдо түшкөн сүрөтүн жарыялады. Расмий түрдө 7 ай. Үй бүлөм менин Максат Садырбеков. Үй бүлөлүк жашоо бул таптакыр башка нерсе. Бул толук бойдон ишеним жана чындык. Бул кайсы гана маселени болбосун, экөөлөп чечүү. Бул келечек тууралуу сөздөр менен талашып тартылушулар. Дагы айта берсем сөз көп. Бактылуу болгула, үйлөнгүлө, сүйгүлө, бири-бириңерге ишенгиле жана көбөйгүлө, деп өзүнүн пикирин бөлүштү Молдалиева. Эскерте кетсек, белгилүү ырчы Non-Stop дуэтинин мурдагы солисти Максат Садырбеков ушул жылдын февраль айында 25 жаштагы сүйүктүүсү Айсулуу Молдалиеванын колун сураган. Жаштар 9 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. Алардын үйлөнүү үлпөтү 6-июнда Бишкектеги ресторандардын биринде өткөн. Маалымат булагы Заман чекиткейжи. Оштун чыгармачыл жаштары жаңы жылга өзгөчө белек камдашууда. Ош жергесинин таланттуулары келе жаткан жаңы жыл майрамына карата музыкалык тасма тартып жатышат. Бул тууралуу Тамада Кадыр Жарматов социалдык баракчасына маалымдады. Жаңы жылдык фильм баштадык. Кыска метраждуу. Ырчылар аралашкан кызыктуу кино болот, деп билдирди ал. Эскерте кетсек, кыска метраждуу тасмага ырчылар Гүлжигит Сатыбеков, Гүлназ Чыныбек кызы, Айжамал Кабылова, Замир Мырза, Дайыр Исмадияров, Самара Каримова жана башкалар тартылууда. Маалымат булагы Заман чекиткейжи. Бабановдун иши боюнча Финпол 16 объектини камакка алмакчы. 3-декабрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тергөө судьясына буга чейин Кыргызстан банкына тандык болгон мүлктөрдү камакка алуу боюнча сунуш киргизди. Айрым булактардын маалыматына караганда, киши жашабаган имараттарга тинтүү жүргүзүлгөн. Бирок судья Финполдун сунушун канааттандырганы же канааттандырбаганы белгисиз. Эске сала кетсек, банктын акционери болуп Өмүрбек Бабановдун эжеси саналат. Ага акциялардын 97% тандык.
Октябрда каржы полициясына Кыргызстан коммерциялык банкы ачык акционердүү коомунун акционери Коңурбаевадан арыз түшүп, ал буга чейин банктын уставдык фондусуна болгон негизги каражаттарды сатуу боюнча маалымат бербегендигине байланыштуу банктын жетекчилигине чара көрүүнү суранган. Тергөө 2010 жылы банктын жетекчилери Азия Estate жоопкерчилиги чектелген коомунун дарегине кыймылсыз мүлктү атайылап төмөнкү баада 46 миллион сомго саткан деп эсептейт. Андан соң Азия Estate ал мүлктү чет элдик Варантон Ресурсус компаниясына күрөөгө коюп, 169 миллион сом карыз алган. Финпол банк негизги каражаттардын төмөндөтүлгөн баада сатуу менен акционерлерге жана мамлекетке зыян келтирди деп эсептейт. Азия Estate пайдасына берилген мүлктөрдүн арасында Чыгыш 5 Кичи районунда Исанов көчөсүндө, Эркиндик проспектисинде, Карабалта, Токмок, Ош, Жалабат, Ташкөмүр, Кызылкая, Нарын, Каракол, Балыкчы, Чолпон Ата жана Талас шаарларында жайгашкан киши жашабаган административдик имараттар бар. Белгилей кетсек, өткөн президенттик шайлоодон кийин УКМК Өмүрбек Бабановго карата 2 кылмыш ишин козгогон. Финполго да бир топ арыздар түшүп, бирок каржы полициясы ал арыздардын кайсылары катталганы ачыкта элек. Август жана сентябрь айларында Бабанов бир нече жолу сурак берип кеткен. Маалымат багы Азия News чекиткейжи. Уят, Жумабеков мурдагы спикер Тагаев сыяктуу эле сабатсыз, куурчактын образында. Коомчулукта спикер Дастан Жумабековдон Франкфурт жана Майами деп алып эткизгени кызуу талкууну жаратты. Германиядагы майындагы Франкфурт катары эле айтса болбойт беле. Эң жөнөкөй гана сөздөрдү бурмалап, билим деңгээлинин төмөндүгүн, ой жүгүртүүсүнүн тайкылыгын көрсөтүп атканы ушулбу. Эске салсак, буга чейин Дастан Жумабековдун кат сабаты жоюлбаганы, өкмөткө жөнөткөн бир барак кагазы кызыл жаан ката экени, сүйлөгөн сөздөрүнүн кемтиги сынга алынып келген, оңолбой койду. Анан калса дагы бир ынанымсыз сүйлөгөнү көпчүлүктүн кыжырдануусун жаратты. Бүгүнкү күндө Ички иштер министри кылмыштуулук катталган жок. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүп жатабыз, деп айтпадыбы? Мен ага кошулат элем. Эгерде болсо ишкерлерди, инвесторлорду уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү барып, бизнесин тартып алса, салык салса же тоносо ошондо уюшкан кылмыштуулук катары айтмакпыз, деп Жумабеков билдирди. Көчөдөгү бекерпоз мынтип сүйлөсө бир жөн. Төрдө отурган спикер ушинтип тантырап атса, жакаңды кармайт экенсиң. Буга чейин бизнесмендерди уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү өлтүрүп атканы, акчаларын тартып алганы, Чак түштө Борбордогу банктын тонолгону, көчөдө атышып атышканы карандай факт болуп атса, бул асманда жүргөндөй сүйлөйт го. ИИМге ишенген мээ чөйчөгүндө мандем жокпу? Же бир туугандары Кашкар Жунушалиевдин кол астында иштесе эле, көзү май басып калабы? Ушунчалык пастыкка, караңгылыкка кантип түштү? Айтор Дастан Жумабековдун ар бир кадамы күйбөгөн жериңди күл кылып, эл астында шылдың болуп атса да креслосунда мукурайып отурат. Акыл эстүү башка адам болгондо, балким төрдө таштап кетет беле. Бул баягы Ак жолдун спикери Айтибай Тагаевден да ашып түштү окшойт. Ал кишинин сабаты начар болчу, бирок мынчалык мазакталган эмес да. Жалпысынан алганда, окшош куурчактар катары сыпаттасак болот. Бийлик үчүн Жумабековдун эмнеси абасуудай керек болуп жатты экен, түшүнүү кыйын. Эл барган сайын чыңалып, нааразы болуп атат, деп Арыбай чекиткейжи сайты жазып чыккан. Маалымат багы Аргумент чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.